биздики эптеп эле куруу эле баягы кызыл лента кесип эле ачып эле урматтуу туугандар мына десек деле болот. Бирок жакшынакай тротуар жасалгандан кийин 6 айдан кийин келет дагы канализациясы болбой калыптыр, суу жарылды астында дейт дагы кайра казат баягынчы. Аны элдин наразылыгы ошондон да, мисалычы. Ошол биз салыкты шаардын өзүнө алып калганыбыздын үзүрү да. Анткени салык чогултканга шаардык мэрия аябай кызыктар болуп калды. Могу 46%га өсүп тур салыкчы. Сатуудан түшкөн салык менен бириктүү салыкты шаардын өзү морго жарымы калат дегенде, уже биз жана кадимкидей салык чогултканга кызыктар болуп, улам чыгып салык төлөгүлө деп акчасын алды. Жана карыз деп маалымат чыгып кеткен ошол. Ошол. Мисалы айталы, сиз ишкер болсоңуз, ушул жерге 3 километр жолду сиз курдуңуз. Бирок ал акчасын алды элек. Маселе ушундай. Жол бүткөн, ачылышы болгон, элдер пайдаланып атат. Жана кызыл лентаны кесишкен. Бирок акчасын алды элек. Нурдан Орунтаевди, Нурдан Кемешевди мен жардамга мен чакырдым аны. Сапатын текшерсеңер, карагыла. Карапайым элге, конечно, алардын акчасын бербейбиз десең, аябай жагат. Бирок ишкерлер да бар. Пайда табайын деп жүргөн адамдар да эми аларды эле жаман көрө албайбыз да. Ошто мусор маселеси бар, суу маселеси бар. Президентибиз ушул таштанды заводдон отчет сурайт менен. Мен тартып жөнөтүп турам. Кадимки түздөн WhatsApp'тан. Ооба, отчет алат. 20 миллион сом акча бөлдүк. Трубаларды тартып, эми жамгыр жааса дагы башка папан суунан келген суу башка труба менен өтө турган болот. Мен азыр 100% ушу менен таза суу чечилет деп дагы айта албайм. Бирок абдан жакшы чечимдерди кабыл алдык. 10 сквер азыр курулушу жүрүп атат, дагы 10 скверге акча бөлдүк. 30 сквер коляскасы менен жүргөндөрдү караңыз, ушул жерден өтүп баратат. Мына балдар велосипед менен ошол жерде жүрсө, көрүп алып өзүм сүйүнө берем. Ак буураны бойлоп, ушу вело жол, анан тротуары болсо, багдарак эгип берсек, шаардыктарга шарт түзгөнгө аракет кылып атабыз. Анан президент жеке мындай фондунан аягынан акча которуп турат деген сөздөн кийин эскертүү келип, сен эмне аны айтасың деген нерсе болбодубу? Принцип бир жетишпейт да. Ооба. Азыр көрдүңүз, канча адам кайрылса, ошодон бир 5-6 акча сурайт. Андай сөз деле болгон жок, бирок эми бул жакшы эле көрүнүш. Уурдабасын, ар кайсы ишкерлерди кыйнабасын, бирөөлөргө баягы мыйзамсыз салык салып, ишиң бүтүп берем акча бер дебесин, тазалык болсун деп атат. Окуучулардын бардыгы бул жерде мектепке менен барчу да. 3 мектебиз бар. Жол менен барчу да, машинанын немесинде. Анан эми азыр ушул жерди 2,5 чакырым акчасын бердик. Бул көптөн бери мен мына 4 айдан ашты. Ошондон бери эле мына Айжан депутатыбыз суроо берет дайыма, төлөйкөн качан башталат деп. Мына эми азыр баштадык. Подрядчик ким? Сиз мурда курулуш иштерин жасап жүргөнсүзбү? Тажрыйба бар. Бир нерсе айтып берейин. Эгер бир мындай полководецтер бир эле согушка кетип, өткөндө бир жакшы бир агабыз айтып берет. 2 айылга барып анан аскерлер менен кетиптир да. Анан өкөдөн жеңишке жетиптир. Бирөөсү аябай тез жеңишке жетиптир. Бирок аскерлер кырылып калган. Бирок жеңди. Бирөөсү дагы барып ошол айыл алып жеңишке жетти. Бирок аны шашпайраак жетти акырын. Бирок аскерлер кырылган жок. Мындай аз кырылды да. Ошон үчүн биздики эмне үчүн айтып атам? Мунун астын биздики эптеп эле куруу эле баягы кызыл лента кесип эле ачып эле урматтуу туугандар мына десек деле болот. Бирок жакшынакай тротуар жасалгандан кийин 6 айдан кийин келет дагы канализациясы болбой калыптыр, суу жарылды астында дейт дагы кайра казат баягынчы. Аны элдин наразылыгы ошондон да, мисалычы. Андан башында жасап албайсыңарбы дейт. Эл азыр бизди кичине сөгөт. Урушат. Тротуарды эмнеге эртерээк баштабайсыңар дейт. Бирок биз ошого чыдап баягы сабырдуулук кылып, элдин урушун угуп, бирок астындагы канализацияны бүтүрүп, мына астыңызда турат мына. Ооба. Анан тротуар кылып атабыз. Бу жерде жергиликтүүлөр да баягы эки жактан келген эмес. Ошон үчүн булар өздөрү түшүнүү менен кылып берди. Айыл ынтымак. Бул жерде ынтымак, бирок жакшынакай кылып өздөрү буруп өткөндө канчасы калды эле, азыр уже толук бүтүрүп берди. Мен ошо ХБКда жанагы Осик райондо азыр барып басам да, ошол жерлерде жүргөндө кадимкидей сүйүнөм азыр. Анткени башында келгенде бул тротуар эми азыр шаардын негизги мындай жашоо да. Анан окуучуларды уруп кетти деп мындай ушундай учурлар көп да. Балдарга мамиле такыр мындай баягы статистика эле көрүп калдык да. Бир бала өлүптүр, бир баланы сүзүп кеттир деп, бул трагедия вообще. Ошон үчүн жакшынакай кылып тротуарды эми подрядчик
менен мына капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси 1 айда бүтүрүп берет. О, 1 айда бүтүрүп бересиңер, э? Бирок мен азыр эле айтып өттүм, шашып чала була кылбаш керек да. Муну биз күн алыс келип текшерип турабыз. Депутаттар текшерип турат, биздин МАПтын жетекчилери бардыгыбыз карап турабыз. Эми бир ошто сөз бар го, жана караматыңызды көргөзүп деген. Бир караматыңызды көргөзүп, бир жакшынакай кылып бериңиз. Биякта эл өтө күткөн маселе да бул. Бул эми сиз дайындалгандан кийин биринчи мындай алган проектлердин бири. Өзүңүз дайындалгандан кийин же мурунку мэрдин учурунда да башталган проектпи? Жок, бул эми мындай, бул мындай күнүмдүк эле. Биз баштаган чоң долбоорлордун жанында бул мындай. Анда көрөбүз. Мындай эле. Көрөбүз. Ачык айтайын, кечээ жанагы салыктан бирдиктүү салык менен төлөмдөн алган. Эдин налогдон албадык бакчанычы. Ошол акчабыз кичине мындай күнүмдүк турмушка жетип атат да. Ошондой мисалы 10 миллион, 20 миллион, 30 миллиондук маселелерди. Ошол биз салыкты шаардын өзүнө алып калганыбыздын үзүрү да. Анткени салык чогултканга шаардык мэрия аябай кызыктар болуп калды. 150 миллион, 170 миллион акча түшсө, биз бөлүп бере беребиз да. Анан Мирлан эке эл айткан бар. Эмнеге төлөйкөнгө жок? Биз жакта эмне болду? Элдер сурап атат деп, а? Анан ошондой кылабыз да. Могу 46%га өсүптүр. Акыркы 6 айлыкта. Былтыркыга салыштырмалуу салыкчы. Ошонун кесепети же ага чейин эле өскөнбү бул салык? Жок. Бул биз акыркы 4 айда просто бизнес, чынын айтканда мындай бүгүн эле мына балдар билет. Канча адамдар келди, ишкерлер келет, анысы келет, муну ачам деп. Бизнес кайтып келди. Кадимкидей кайтып келип, мына бирөөсү кафе ачканы келди, Ташкентке чыгып кеткендер, Алматыга чыгып кеткендер келип, анан курулуш кадимкидей жанданды. Чынын айтайын, президент талап койгон. Ишкерлерди колдойсуң деп. Ишкерлерди ыйлатпагын деп. Анан ошого биз мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Курулуш жанданды кадимкидей. Ишкерлик жанданды, салык түшүп баштады. Анан азыркы 1 айдан бери уже жанагы сатуудан түшкөн салык менен бирдиктүү салыкты шаардын өзүңөргө жарымы калат дегенде, уже биз жанагы кадимкидей салык чогултканга кызыктар болуп, улам чыгып салык төлөгүлө деп, анан ушул айтып атабыз, урматтуу оштук туугандар, төлөгөн салыгыңар бул мына жол ушул. Жол же бала бакча деп түшүндүрүп атабыз да. Ошентип анан салык өстү. Акыркы 6 айлыктын ишкер азыр мына жылы жыйынтыгы 9 айлыкта дагы билесиздер. Инвестициянын көлөмү боюнча дагы жакшы жаңылык болот. Инвестициянын көлөмү бак 44%га түшүп кеткен да, -44. Азыр уже кадимкидей жыйынтык менен көрөсүздөр. Эми бул статистика, биз мындай баа бере албайбыз да. Анан эми кече жакында эле Нурдан Орунтаев курулуш министри айтып атпайбы? Көрүп келелек, кичине башкача сүйлөшөбүз да. 70тен ашуун, мен мэр болуп келгенде 70тен ашуун объект болгон да, курулуш. Бирөөсү жол, бирөөсү мектеп, бирөөсү бала бакча, бирөө тротуар, бирөө мэриянын ремонту, ушундай 70тен ашык башталган курулуш. Анын жарымына жакыны, жарымынан эмес, азыраагы бүткөн. Бирок акчасын ала элек. Акчасын ала элек. Жана карыз деп маалымат чыгып кеткен ошол. Ошол. Мисалы айтайын, муну жол деп коеюн мисалга. Бир ишкер, сиз ишкер болсоңуз, ушул жерге 3 километр жолду сиз курдуңуз. Бирок ал акчасын ала элек. Маселе ушундай. Жол бүткөн, ачылышы болгон, элдер пайдаланып атат. Жана кызыл лентаны кесишкен. Бирок акчасын ала элек. Карыз ошол. Анан 40тан ашуун 50 объект ал бизде. Анткени биз 70 объекттин баарын акча менен эсептешип бүтө албайбыз. Анан мен Нурдан Орунтаевди, Нурдан Кемеловди мен жардамга мен чакырдым аны. Курулуш министрлиги сапатын текшерсеңер, карагыла, анан деп анан Нурдан Кемелович чынын айтсам, ой мен ош шаарына колуман келишинче жардам берейин деп келип, объектлерди карап, мисалы ошол эле 500 миллион сом турган мост, ошонун баарын жанагы курулуш министрлиги текшерет деп. Анан биздин шаардын курулуш башкармалыгы деле иштеп атат. Анан ошол карыздар деген ошол. Ал азыр ошол Нурдан Орунтаевдагысы менимче бир 3 миллиардтын тегереги болуш керек. Анан алар четинен берип баштады. Биз өзүбүзгө таандык объектлер дагы бар. Курулуп атканы бар, планга кирип башталбай калганы бар, анан
мындай бүтүп калгандар бар, бизде деле бар. Биз дагы ошону берип баштадык. Мындай бөлүп. Бирок арыз компаниялар бар. Мисалы жолдорду кургандары 1 миллиард сом акчасын ал электер бар мисалы. Мурда шаарга мэрияга куруп берген, ачылышы болгон. Одан алышкан. Анан кийин төлөп беребиз деп ошондойлор бар. Ар бир кыргыздын максаты үйлүү болуу. Бирок үйдү кимден алуу керек? Бизден сунуш Баракат курулуш компаниясы. Баракат бат жана сапаттуу куруунун рекордсмени жана ар бир курулуштун акчасын максаттуу иштетүү. Ошондуктан батирлер өз мөөнөтүндө тапшырылат. Баракат берекелүү турак жай. Карапайым элге, конечно, алардын акчасын бербейбиз десең, аябай жагат. Бирок ишкерлер да алар дагы бирөөдөн кредит алган, пайда табайын деп жүргөн адамдар да, алар деле мындай жаман көрө албайбыз да. Анан чоң проектлер тууралуу да сөз кылып кеттик да. Мисалы, Ошто барын эле белгилүү мусор маселеси бар, суу маселеси бар. Ушул эки маселе боюнча кандай чечимдер чыгып атат? Эң көйгөйлүү эки маселени айттыңыз. Бир, Бишкекте жанагы таштаган завод, электр энергиясын өндүрө турган завод курулбадыбы? Ооба. Күйгүзүп жиберет. Ооба, күйгүзүп, ошодон электр энергиясын чыгарат. Ошол завод мурда бизде дагы башталып, анан кийин ал кытайлар кетип калган, келише албай калып, башка кытайларга алабыз деп. Анан биз ал кытайларды чакырып Кытайдан алып келип сүйлөшүп, азыр ушул күнү аябай курулушу катуу жүрүп атат. Ушу 1 жылгадын тегерегине жетпей биз ал завод иштетебиз. Анын жанында жана мусорный полигон деп коет го, таштанды полигону. Аны Европейский банк, Европа банкы менен сүйлөшүп жаап атат, аны жаап ал жака дагы көчөттөрдү эгип, аны дагы мындай чечип атабыз да. Ушул эки маселе. Таштанды чын эле үйүлүп тоо болуп кеткен. Мен азыр телефонум калып калыптыр. Президентибиз ушул таштанды заводдон отчет сурайт менен. Эмне болду? Кандай иштеп атат адамдар? Мен тартып жөнөтүп турам. Кадимки жүздөн WhatsApp'тан. Ооба. Отчет алат. Кадимкидей түнүбү, күнүбү мындай. Мондай болуп атат, монча адам иштеп атат. Мондайлар болду деп жиберебиз. Мусор маселеси 1 жылдан кийин такыр чечилет. Ошто мурда азыр мусор ар жерде жатса, азыр завод мусор издеп калат. Биз Оштукун эле эмес, ошо Кара суу, Ноокат ушулардын дагы алышыбыз керек. 1 тонна мусор $17 болот, бирок электр энергиясын өндүрөт. Анан калдыгын дагы иштете турган дагы бир завод бар, алар иштетет. Суу бул жүрөктөгөн проблема. Мусор тууралуу кошумча суроо да, мисалы, ал Бишкектеги заводду биз көргөнбүз да. Ал мындай жеңил мусорларды эме кылат экен да. Бирок курулуш жүрүп атат, Ош шаарында чоң курулуштар жүрүп атат. Бул курулуштан чыккан мусорду каяка деген дагы суроо жаралышы мүмкүн да. Курулуштан чыккан мусорду деле алып барабыз ал жака. Ал жана оор немелерди деле талкылайт. Жана балуу металлдар чыкканын ал өзүнчө компания. Ошон үчүн ал оор жеңилине карабай эле биз мындай кичине кубаттуураак куруп атабыз. Бул эки мекеме курулуп атыптыр да. Ооба. 4 бөлүк бар жерде. Ал бир. Экинчиси таза суу менин мына шаардыктар билет эң чоң жүрөгү өйгөн маселе. Ар бир келген мэр туугандар, биз таза суу маселесин чечтик, таза суу токтобойт мындайын дейт. Быйыл шаардыктар туура түшүнүш керек да. Кыргызстан боюнча сел өтө көп болуп атат, көрүп атасыз. Ооба. МЧСтин маалыматы боюнча былтыркыдан 4 эсе сел көп жүрдү. Быйыл. Анан бизде мына ушул жерден мына Данги деп коет эми элдер, Папан суу сактагычы, анан биякта Зымырык, Кызыл Кыштак, ошол жактардан түшөт суу жылга. Бир карын майды бир кумалак чиртет дегендей, ошол жерден келип суу ылай аралашат. Эми суу резерв кампаларын көбөйтөбүз, скважиналарды көбөйтөбүз, уже баштадык, акча бөлдүк. Анан ошол жерден чоң труба бөлүп, мына бир бүгүн канчанчы күн? Экинчи күн, Бүгүн шейшемби. Дүйшөмбү күнү кече 20 миллион сом акча бөлдүк. Бөлүп, жанагы трубаларды тартып, эми жамгыр жааса дагы башка Папан суусунан келген суу башка труба менен өтө турган кылып атабыз. Бирок элге калпыча болгум келбейт. Эртең эле экөөбүз дагы интервью кылганда мен азыр 100% ушу менен таза суу чечилет деп дагы айта албайм. Бирок абдан жакшы чечимдерди кабыл алдык. Бирок кокустан дагы жамгыр катуу жаап сел түшсө, 100% чечпейт, бирок бизде суу кампалардан элге ушу жеткиребиз да ишин. Бирок
бир топ мындай бөлүгүн чечебиз. Мурункудай ош бою суу токтоп калбайт. Эми азыр ушул долбоорду ишке ашырсак токтоп калбайт деп мындай айта алам да. Мага адистердин айтымы боюнча ушундай. Мен да адис эмесмин, бирок сураган акчасын берип, контролдоп, адистерди чакырып, чет өлкөлөрдөн чакырып, мен чогулуш кылып айттым да, Канат. Дүйнөдө дедим ушу ошко окшогон бир шаар болсо керек дедим, жамгыр жаганда суу өчүп кала турган. Кантип эле ушуга чечим жок болсун. Кантип эле чечим жок болсун. Президент 2 жыл акча бөлүп бериптир. Эларал долбоорлордон алыптыр, бирок жамгыр жаса суу өчөт. Былтыр өчкөн эмес. Эмне үчүн? Былтыр жамгыр көп жааган жок да. Сел түшкөн жок. Быйыл Нарында дагы, Таласта дагы, Баткенде, Ошто барлык жерде сел. Жалпысы мына ушундай, ушинтип тердеп кургап, нары чуркап, бери чуркап, ушу элге уят болуп калбаса экен деп иштеп жүрөбүз. Бул айылга келсең, азыр Facebooktан, Instagramдан башка айылдар көрөт дагы, эртең алар жазат мага. Кече сен Төлөйкөндө жүрдүң, анан Жапалакка барыпсың. Неге биз жака келбедиң? Дейт. Бүгүн эртең менен элди кабыл алдык. Бүгүн эртең менен. Ал жерде үй сурагандан баштап бүт мындай маселелер. Ошон үчүн жашоо ушундай, баягындай парламенттегидей микрофондо маселе көтөрүп, галстук тагынып коюп отурган. Ошол биз соц баракчалардан дагы көрүп калдык. Оштун мэрлери келгенде эле бир бөлөкчө шляпа кийип калат экен. Сиздин да бөлөкчө шляпаңызды көрүп калдык. Ош өтө ысык. Анан бөлөкчө шляпаны ал баягы өтүп баратып эле дүкөндөн ала койгонбуз бир экөөнү. Анан ош өтө ысык. Мына азыр салкын бир аз түшүп калды, мына мындай мүмкүн эмес да. Анан ал кепканы кийсең дагы неме дейт, эми тууган уруксада башка кылат. Кече жөн эле ошо өтүп баратып эле дүкөндөн алып эле кийип алдык эле. Анчы арзан эле бир, менимче бир өтө эле арзан, жөн эле мындай. Баягындай эме эмес да ал. Жөнөкөй эле ушу эжеден сатып алгандан алдык эле. Аны болсо элдин баары жазыптыр. Бул шоро саткан эжелердин кепкасын кийип алыптыр. Эми аны чечтим да бүгүн, не кылайын мен. Шоро саткан эжелердин кепкасын кийип алыптыр. Муну кара деп дагы жазышыптыр аны. Эми бирок иштеш мындай акча болсо неме көп маселелер чечсе болот. Жакшы эле. Азыр мына тротуарды көрүп калабыз, анан кана жанагы Каплан каякта? Каусар. Каплан бул жакта. Ал жакта просто азыр айтсам эл дагы неме кылат да. Сен рахмат чоң. Анан ал жерде ошол бетон завод иштеткендер Каплан биригип 1 километр 600 метр баштады. Асфальтта койду, көрдүңүзбү? Биринчи слоюн басты, экинчи слоюн бастады. Ал дагы эме да. Өздөрүнүн инициатива. Анан ошо алып чыксак сен тиги мурдагы мердин жолун улап кетип атпсың, бүт эле спонсорго байлап атпсың деп өтпөсүн деп биз айтпайбыз да эми мындай. Мен жакшынан сүйлөшөм бирок. Агалар деп келип мына Шумкаров көзгө сүйлөшүп кеттик. Капланды чакырдык, бетон заводдун башчыларын чакырдык. Агалар, акчабыз жок деп 1 километр 600 метрде асфальттап уже биринчи слоюн басты. Биринчи слоюн бир 3 күндөн кийин басат. 3 күндөн кийин басат. Ал жака президент тапкенге аракет кылабыз. Жанагы прокуратуранын ачылышы болгондо парк көз бүтөт да үйгөсөктө. Ошол анан ушундагы бир сунуштап көрөбүз да. Сиз о башка жактагы сунуштарды көрө элексиз. Көрүп келатам. Бул жак неме? Ооба, жакшынакай кылып өзүбүз кылып, анан ауыл экен дагы мындай батасын алып, кайра өзүңөр цементтеп, жакшынакай ал жагын тосуп, зыңкыйтып неметели? Компенсациясын карап коюш керек. Компенсация жок, буй беребиз. Компенсация жок. Баягы жолго жерин берген, жол курган сообу чоң деп коет го. Ошондой да. Туурабы? Фундамент ийин бүтпөй калтырайлы, шагымдан түшүп көрөлү материал, хорошо? Ол бияк чечилди. Экинчи киши ким? Алдагы Аулаке окшогон жакшы кишиби? Өтө сонун киши ал. Аулаке да, мына болду мына. Мынаке. Эми эжеке менен кандай эже? Жакшысызбы? Ден соңуңуз жакшыбы? Эжекем да жакшы экен. Күлүп жайнап турат. Эже, могул акчаны эптеп таап, ушул Жапалакка бир жолдорду куралы, тротуарларды куралы деп газды кече 9 айылга кылып атабыз да. Жанагысына акчаны бөлүп бердик. Бүгүн дагы Газпромдун өкүлдөрү менен бүгүн жолуктук. Кече Бишкектегилер менен сүйлөшкөнбүз. Каражатын биз бөлдүк, анан жарымылар бүт өздөрү Газпром алды да. Мен ол Газпромдун жетекчисине чалып сүйлөшүп, аларга дагы рахмат башталды. Анан сизди айыл Газпром боюнча келбеди да Мирбек. Биз мына шаарга карайбыз, мына жолду эми оңдоп атабыз. Дагы бир вопрос болду. Эми биз средний давление алып келип берип атпайбызбы газдычы? Акчасын бөлүп бердик газды.
жапалак газдуу болуп атат. 9 айыл, 4000 кожолук. Эл менен жолугушуу болгондо ушу киши каяктан угат билбейм. Любой жерде жолугушууга таап келет. Тапшырмасы көп. Kim men özü? Бир 5-6 да сүрөйөсү бар. Бишкекте Атай Исаков деген блогер бар. Калышпайт экенсиз. Короче, sözünde turar. Şu Cengiz'in nimesini, вопрос çeşme konsulat okuyor. Vakıtası yok bu cürüt mü ağıl bir albay. Zayezderen bitirin. Transformatörler alın elek. А бизде пул бар бекен анан? Sende var da. Nemen? Канчалап токтойт уда Жеңишке? Buna hazır. Men barası dışarıya. Kaç koyar çekara turlar. Ana ne? 5 километр? Ova. Сиз бир майда маселе сүйлөбөйт экенсиз. Сүйлөсөң ушу международный деңгээлде чоң маселе көтөрөт. Men Ali İkmek'ten mi oldu? Жо Алиев мектебиңиз жодат. Бул киши өзү ал жагы Украина, бер жагы Ирандан сүйлөйт. Канат. Сүйлөшүп отурсаң бул киши менен. Нар жагы Ирандагы ситуация жаман неме да. Детский площадканы kaçan kılıp veresin? Sırası aytma. Benim ayrılıma детский площадка gerek. Место бар. Место бар. Сразу Газон stadion бар. инвентарин берсең Место шарт бар. бар. Ал барсаң көрсөтөбүз. Бул киши азыр кайсы бир числону айтып койсоң уктатпайт да. Ana Уктатпайт да бул киши. Бул эртең мэрияга барып жатып алат да бул. Мен билем да бул киши жатып алат барбы. Урматтуу мэр, сиз менен ошо элдерди кыдырдык, көйгөйлөрдү уктук. Ошол көйгөйлөрдүн ортосунда сиз айтып кеткен жериңиз бар, бир айылда 4000 эл газификация болот деп. Ошол тууралуу кенен маалымат берсеңиз, газ деген нерсе кандай камсыз болуп атат ош шаары? Газ проблема. Көп жерде жетишпейт, давление жетишпейт. Анан ошол жапалак деген аябай чоң бизде айлыбыз бар. 2007 жылдан бери эле ушу газ болот, газ болбойт, болуп эле келатат да. Анан мен Газпромго жетекчилигинен суранып, мэрия жетиштүү акчаны бөлүп берели, болгону 1 километр 700 метр труба калыптыр. Ошону мэрия акчасын берели, бирок кызматын силер кылып бериңиздер, акы албаңыздар. Акысы болсо да бир 10 миллионго жакын болуп кетиши мүмкүн. Ошол жерди тартып берели. Анан калганын эл өзү үйлөрүнө алып кирип кетет. Деп сүйлөшүп, кече чечим кабыл алып, бюджеттен акча бөлүп берип, бул жанагы президентибиз эл менен жогоруда жолукпадыбы? Ошондо элдер суранган, ошондон бери анан кантип газ киргизебиз деп жолун таап, ошо Газпром жетекчилигине рахмат, алар менен сүйлөшүп, ушул маселени чечтик. 2007 жылдан бери чечилбей жаткан, кече барып ошол жерден чекитти коюп, акчаны бөлүп бердик. Ушул жуманын аягы газ турбаларын тартуу иштери башталат. Анан эми сиздин шаар боюнча мэр болуп келгендеги биринчи мындай элге чыгып сүйлөгөндөрүбүз бул Ош шаарына парктар жетишсиз, скверлер жетишсиз деп бир ошондой далилдин бири мына сквердин так ортосунда отурабыз. Негизи эле парк боюнча, жашылдануу боюнча, элдердин эс алуу жайлары боюнча кандай иштер жүрүп атат? Мисалы, Ошто ушул жерден өтүп баратып, карасам могул жер жөн эле чөп болуп жатыптыр. Жүдөгөн чөп болуп жатып, азыр сапсары болуп калмак да. Анан могул көп кабаттуу үйдүн алдын оңдоп бердик, берки жагын. Фасадын. Эски фасадын. Фасадын берки жагын оңдоп бердик, жакшынакай улуттук орнаменттер менен эң мындай акча көп кетпей турган жолун таап. Анан мына ушундай скверден дароо эле 100 күндүккө 10ду бүтүрүп бердик. Азыр экөөбүз бир эле бош эмес таптык да, калганы бош эмес. Ооба. Ушул көп кабаттуу үйлөрдө жашагандар коляскасы менен чыгып, кичине салкында отуруп кете турган кылып, мындай ушул жерди жасап бердик. Ушундай 10ду жасап бердик. 10 сквер азыр курулушу жүрүп атат. Дагы 10 скверге акча бөлдүк. Ошондо 30 жалпысы 30 сквер. Коляскасы менен жүргөндөрдү караң, ушул жерден өтүп баратып, мына балдар велосипед менен ошол жерде жүрсө көрүп алып өзүм сүйүнө берем. Бул эми биринчиден өтө көп чыгымды талап кылбайт, бирок элге керектүү. Мына Карл Маркс резиденциянын жанында ушуларды коюп бердик. Бардыгы чыгып ошол. Ошондо өтүп барса булар мага айтып берет дайыма, ой рахмат депчи. Бул эми эң керектүү нерсе. Элдерге, мисалы, көп кабаттуу үйлөрдүн алдыларында 30 сквер деген жакшы. Бирок биз бул жылы 50ге жеткиребиз деген аракет бар эле, аны билбейм. Бирок 30дан ашырабыз да, точно, так. Эми дагы бир жерде стадиондун жанында чоң скверибиз бар, 11 миллионго бөлүп атат. Аны рахмат Шоро компаниясына чалдым өзүм. Жумадыл Эгембердиевке чалып, Жумадыл байке, мен Ошко мэр болдум, ушу менин иниңизди бир колдоп бербейсизби байке? Акчабыз дагы аз болуп атат. Бир сквер куруп бербейсизби? Шахмат Бишкекте Эркиндик паркында бар го. Элдин баары анан жыгачтан жана пластиктен эмес,
ошону бир белек кылыңызчы байке деп сураным, азыр уже жарымдан өтүп калды. Августтун 20-ларында бүтөт. Bir ayda бүтөт. Аны кылып берди. Демирбанк биз менен иштешкен, Газпром чыгып таныган, мурда жогорку кеңештен анча-мынча иштешип жүргөн тааныш байкелердин баарына чалып, белегиңер ушул болсун. Бизге бир сквер кылып берилди. Аны суранытабыз. Анан айрым мисалы бетон завод кургандар бар да. Алар дагы бизге иши түшөт, биз аларга жардам беребиз, анан шаарга эмне белек кылалы дейт. Мен айттым да аларга. Ата мекендик ишкерлерибизге айтам, эгер мындай кыйноо жок, талап кылуу жок, бир жардам болсун деп. Ошого 2 миллион, 1,5 миллион кетсе деле 2-3 миллион. Жакшы да. Жанагы бетон завод компанияларга 2-ден 3-төн автобус алып бергилечи дейм. Жанагы мектеп, скул бас. Америкада, Кытайда сап-сары болуп, чоң узун автобустар жүрөт го, окуучуларды ташыйт. Азыр 15 автобусту таптык. Мамлекеттик мектептерге. Мамлекеттик мектептерге. Азыркы көз барган айылдар бар да, жооптар эме, маршруткалар көп жерде катталбайт, окуучуларга кыйын. Ошто балдарга мындай шарт өтө жакшы эмес. Балдарга жалко деп айтып калам мен көбүнчө. Ушундай детский площадка же ушундай сквер куруп берип койсоң канча сүйүнөт элдерчи. Өнүккөн шаарларда эми балдар үчүн укмуш шарттар түзүлгөн да. Анан азыр 15, эми мен максат кылып атам, ошо 20 автобус ишке берип алсак, эртең менен айылдарды кыдырып, окуучуларды алып кетип, окуу бүткөндө апарып сап-сары жанагындай коопсуз автобустар апарып таштап койсо. Кыялым бул меничи. Азыр ошого бюджеттин эсебинен эмес, ушундай долбоорлор жасап атабыз. Сиз айтып кеттиңиз да үйдөдөгүчү, мен бизнесмендерди же болбосо чоң бизнестерди тартып атам, жеке. Бул жеке мамиледен аркылуу курулуп калган маселеби? Жеке мамиле көбүнчө. Азыр президентибиз бизге дайым эле чогуу сайын айтат. Бизнесмендерди кыйнабагыла, алардан акча талап кылбагыла, ора кылбагыла, мүмкүн болушунча жардам бергиле деп. Ошол үчүн биз эч кимге андай бирөө да айта албайт. Бизди мени коркутту андай кылды деп жок. Биз мамиле менен. Президент мени мэр кылып Ошко жөнөтүп атканда абдан катуу талап койгон. Ишкерлер көпчүлүк Оштон чыгып кетти. Ошто курулуш кылам дегендер, жаңы бир нерсе курам дегендер уже калбай калды. Ошон үчүн барып ишкерлер менен, бизнес менен мамилени оңдогон. Акчаны кайтарып бергиле, жанагы чыгып кеткен бизнесмендерди деп. Азыр чынын айтайын, аябай көп. Бүгүн жана новотель курам дегендер келди. Алар менен келишимге кол койдук. Кембридж мектеп, 3 күндөн кийин Оксфорд мектебин баштайбыз жеке менчик. Мамлекеттик мектептер дагы бар, 20дай курулуп атат. Мына ушундай иштер бар эми. Кээде сын болот, башка болот, бирок колубуздан келишинче ушул окуучуларга шарт түзгөнгө, шаардыктарга шарт түзгөнгө аракет кылып атабыз. Бунун биз отурган сквердин аркы бетинде чоң килтейген бир парк курулуп атыптыр. Ак бураны экиге бөлүп, элдерге ыңгайлуу кылып шарт түзүп атыптыр. Ал качан ишке кирип калат жана анын куруп берген, андагы жеке ишкерлер куруп берип атабы же бюджеттин эсебинен курулуп атабы? Бул бюджеттин эсебинен. Бирок ишке ашырып аткан шаар куруу башкармалыгы азыр экөөбүз көргөн караңгы болуп калды, тарта албай калдык. 10 гектар парк. Ушул жерде анча-мынча жанагы көп кабаттуу парковка курабыз, ресторан курабыз дегендерди монун башында. Бардыгын жокко чыгардык. Ыйлагандар болду албетте бай ишкерлерден өзүбүз айтканда. Бирок жок деп бул жерде ушул менин дагы бир кыялым, планым шаардын бул башынан аркы Өзбекстанга чейин Лөлү Майя деп коет Ошто. Ак буураны бойлоп ушу вело жол, анан тротуар болсо багдарак эгип берсек. Мен ушуну быйыл жаңы жылга чейин жарымын бүтүрөбүз. Келерки жыл жарымын бүтүрөбүз. Ушу 2 жылдын ичинде аман болсок, шаардыктар ак бууранын бир башынан велосипед менен бара турган кылабыз да. Азыр уже мен кээ бир комментарийлерди окуп калам. Ой, сүйлөбөй иш кылбайсыңарбы, башка депчи. Ол жерде ополтодой жасап койдук уже жумуштучу. Эми элдер ачылганда көрөт да, азыр эми 4 айдын ичинде дароо жумушка бере албай атабыз да, бирок бул жердин ачылышы болгондо көрөт элдер. Канчалык 10 гектар жерге парк курганыбызды, аркы жактагы жолдун баарын азыр курулуш болуп элдер бара албай атат, анын баарын элдер көрөт. Кийин рахмат деп айта турган кылабыз буюрса. Эми туризм боюнча дагы суроо берсем, мисалы Ош килтейген бул шаар, туризмдин очогу боло турган шаар. Анан бирок көпчүлүк комментарийлерде же болбосо биздин досторубуз деле айтып калган учурлар болот. Сулайман тоого чыксаң, тарыхы, Сулайман тоонун тарыхын айтып берген адамдар жок. Ал жерде иштегендер деле түшүндүрүп бере албайт деп. Ошол жака кандай көңүл буруп атасыздар? Ошто сиздин досторуңуз эле менин досторум да тамашалап калат. Ошко келсең
тамак эле депчи. Ооба. Тамак самсы жейбиз, лагман жейбиз, манты жейбиз, плов жейбиз дегенден башка дагы бир нерсе барбы деп калышат да. Анан чындыгында Сулайман тоо азыр ысыкта дагы көп чыкпайт. Сулайман тоо менен эле мындай ак бура болуп атат. Өзбекстандан азыр туристтер өтө көп келип атат. Анткени Өзбекстан өтө ысык. Гостиницалар жетишпейт. Гостиницалар азыр мына 17-синде бир отельдин ачылышы. Ошон үчүн биринчи биз мейманканадан баштадык. Мен азыр мындай ишенимдүү эле айтсак болот, келишимдерге кол коюп, жакынкы күндөрү баштала турган 3 чоң отель Ош шаарына биз меморандумга кол коюп, мына 1 айга жетпей баштаган атышат. Бул Sheraton, Novotel, Marriott. Дүйнөлүк. 3 дүйнөлүк бренд. Бул мындай биз уже келишимге келип, алар жана франшизасын алган отельдер. Ошол 3 отель башталат. Биз келишимге кол койдук. Алар менен мен бир кеминде бир 10 жолу сүйлөштөрдү өткөрдүк. Бүгүн дагы түшкө чейин ошолор менен көп убактыбызды өткөрдүк. Андан кийин мына Борбордук базарда кичине туристтик жай кылабыз. Андан дагы чынын айтайын, ал жер көп туруп калдык, кыйналып калдык. Анткени 381 адам бар жерде. Жеке менчик ээлери. Аларды эми мурдагыдай эле башына бир коюп алып кое албайбыз. Биз адамча сүйлөшүп атабыз. Жериңизди бериңиз деп мурдагыдай жанагындай каласаң сотко бар деп эле тээп чыгарып кое албайбыз. Алар дагы мындай биздин жарандар. Ошон үчүн туристтерге сиз айткандай Ошто азыр келген турист болгону Сулайман тоого чыгып, ак бураны бир аз карайт дагы тамак жейт, болду. Көп жерлерди көргөзө деп айтабыз. Музейлерибиз. Анан ошол байыркы Ошто чаккан ошол этно комплекс курабыз. Темир чапканы дагы, бычак жасаганы, бешик жасаганы, алтын жасаганы жанагы усталар. Ошонун баарын бир жерге коебуз. Байыркы Ошто чагылдырган. Анын ичинде самсы, пловун жасагандар, улуттук тамактар сөзсүз болот. 5 бармак. Ошонун баарын жасаган эме кылабыз. Эми туристтерге бир аракетибиз бар. Азыр ошол чоң отельдерди кургандан кийин эл аралык деңгээлде чоң иш-чараларды өткөрөлү десек, азыр чоң отельдер жок. Эгемендик күнүн өткөргөндө Ошто гостиница жетпей элдин баары жер үйгө жатышкан. Ошон үчүн азыркы эң чоң мактана турган ишибиз ушул. Дүйнөгө атактуу отельдердин бар үчөөнү тең Ошко алып келдик. Сулайман тоо жөнүндө сөз болуп кетти. Ал жерде күмбөздөр бар. Мурунку мэрдин тушунда ал күмбөздөр көчүрүлөт деген сөз бар эле. Бүгүнкү күндө ал эмне болуп атат? Күмбөз Сулайман тоо бул маданият министрлигине карайт. Сулайман тоодогу күмбөздөр дагы, Сулайман тоонун өзүндөгү иш-чаралар дагы бизге кымындай мындай тиешеси жок. Бирок биз андай сырттан карап турбайбыз. Барып Сулайман тоонун тегерете турган жол курабыз. Анын долбоорун иштелип бүттү. Азыр акча каражатын табарыбыз менен баштайбыз. Күмбөздөргө тийбейбиз. Жанагы мүрзөлөрдү айтып атасызбы? Ооба. Эми ал жерде мындай сөөктөр коюлган, аны саламаттык сактоо министрлиги менен акылдашып коюш керек. Жаңы сөөктөрдү, мүрзөлөрдү ачкан бул Мына мурда Ошто анча-мынча мүрзөлөрдү ачып, жанагы свежий өлүктөрдү дагы коюлганына 1 күн 2 күн болгондорду алып чыкпады. Ошол кишилердин тагдыры эмне болду деп кызыккан адам жок. Алар бардыгы ооруп, изоляцияда жатып, адам өлгөндөн кийин мүрзөлөрдү казып алып чыккандын өзү мындай биринчиден мындай динде деле бул жакшы эмес. Экинчиден ал жерде тарых, ал жерде репрессия курмандыктарынан баштап анын бардыгы жатат. Ошондуктан маданият министрлиги менен биз сүйлөшүп, жанагы мүрзөлөрдү бар ким жанагындай темир тезек менен оор кылып тосуп, баягы кооздук болбой калган да. Таптакыр бакчалар. Азыр ошонун баарын алып атабыз. Сулайман тоонун жетекчилиги өзү алып атат. Маданият министри да келип кеткен. Ошолордун баарын темир тезекти алабыз. Жакшынакай кылып туугандары келип Куран окуп кете беришет. Ошондуктан алардын бардыгы мүрзөлөрдүн баарын кайрадан казып, көчүрүп салалы деген ой жок. Бирок Арис менен биргеликте Сулайман тоонун тепкичтери оңдолот, ичин кооздойбуз, тегерек четин бүт тротуар кылабыз, туристтерге мүмкүнчүлүк түзөбүз. Жакшы мүмкүнчүлүк түзөбүз. Мазардан эми базарга өтсөк, базар маселеси дагы Ошто акыркы жылдары өтө чоң турган. Соц тармактарда байма-бай чыгып турат, жаңы базарлар мындай экен, көчпөйбүз деген. Азыр жагдай кандай, көчүп бүтүштүбү? Мына азыр мен биякта Инстаграмда историяма жанагы базардагы содагыла базарга келгиле дегенден баарын беришип отурам. Бул эми бизге келгенге чейин чечим чыккан. Алдын азыр кичине суу каптаган жерлери, башкаларын оңдодук. Өзүм барып ошол жаңы базарга келгиле деп атабыз. Жаңы базардын келечеги абдан жакшы. Биз жанагы маршруттук линияларды коюп бердик. Проблема бар.
элдин баардыгы келип эле соодага чыкпай атат. Алар менен да бир чечим кабыл алып, иштеткенге аракеттерибизди баштадык. Күндөн күнгө эл келип атат. Биз жаңы базарды ишин жүрүп кеткенге өтө кызыктарбыз. Аракет кылабыз. Азыр ошол жерде трансформация болгон эмес. Жөн эле бирөөнүн сиздин эле үлүш жериңизге келип базар курулуп калган да. Аны биз азыр келип үлүш ээлерин чогултуп, уруксатын алып, аларга башка жактан жер берип, анан документтерин чогултуп трансформацияга бердик да. Мыйзамдаштыруу эми болуп атат. 4 ай убактыбыз абдан көп жерлерди мыйзамдаштырууга кеттик. Ошонун жанында үйлөр курулуп атпайбы? Ооба. Кадимки суга тайдоо жер. Бирок үйлөр курулуп атат. Анын бардыгын үлүш ээлерин чогултуп алып, госактысын чыгарып, анан өкмөткө жиберип, мындай мыйзамдаштырууга, мыйзамдык мындай талаага келгенге биздин мэриянын балдары мындай чынын айтсам күнү түнү иштеп атышат да. Мыйзам талаага келтирип алалы, башталган иштерди бүтүрүп алалы, жакшынакай кылып. Анан кийин калган долбоорлорубуз дагы жетишет. Эми акырында саясий суроолорго да жол берсек, мисалы президентибиз биринчи күн мурун эле бардык область жетекчилерин, мэрия жетекчилерин чогултуп, силерге полномочияңарды чоңойтуп берейин, силердин ыйгарым укуктарыңар чоңойду, эми күч түзүмдөрү да силердин колуңарда деп жарыя салды. Ал эмнени түшүндүрөт? Анан түшүндүргөндө сиз келип биринчи кандай ал ыйгарым укук менен кандай бир мындай кандай чечим чыгардыңыз? Эми бул көбүнчө жанагы президенттин жер-жерлердеги өкүлдөрүнө айтылды да. Анткени жанагы аким чакырса, УКМКнын башчысы келбей коюп ошондой окуп атпа. Шаарда андай маселе жок. Жок эле мурун деле. Мурун эле жок эле. Анткени шаарда мындай камыр-жумур эле иштешет. Күч органдары менен андай келбей койду же сен мени сыйлабай койдуң деген маселе жок. Биз эл менен жолугушканда деле көрдү. Президенттин айтайын деген мен туура түшүндүм. Бул мисалы Ошто бир эле участокты 2 же 3 адамга сатып ийген да. Ага дагы токтом жасап берип койгон, буга дагы токтом жасап берип койгон, документ жасап берип койгон. Ошолор соттошот, жүрөт, анан кече президент элди кыдырганда суроолор жалаң ошо жер талаш, айыл өкмөт же аким же мэр чечип отурган маселелердин тегерегинде. Алар бизге келет. Биздикилер карайт дагы муну бул бизде эмес, бул прокуратурага турбайбыз, сиз аяка барыңыз дейт. Прокуратурага барат. Ал сот ушундай чечти дейт. Сотко барат. Кайра ал мэрияга жөнөйт. Ошентип жана адамдар кайрыла берип, президентке кайрыла берип, мындай үмүт өчкөн, бийликке кат жаза берет президенттин атына. Ошонун бардыгын көрдү дагы. Эй, силер турасыңар, бири-бириңерге шылтабай, ар кандай шылтоону таппай, өзүңөр чечпейсиңерби деп бизди баарыбызды мындай тилдеди да. Туура, туп-туура айтты. Ошондон кийин азыр келдик дагы биз жанагы кызычуу маселелердин баарын карап баштадык. Кимдин соттору 20 жылдап жүрөт, 10 жылдап бири-бирине шылтап жүрөт. Анан бир адамдардын тобу бар. Күндө ак үйдө жүрүшөт. Меники мыйзамдуу, неге мындай болуп калды деп. Ошолорду ал жерде тынагынтип күндө темселетип байкуштарды. Ошол жерде чечкиле деген тапшырманы койду да. Анан келгенден кийин биз ушундай кызычуу маселелерди таап чечип баштадык. Президент анан бизде айтпадыбы, эй, элдин баары көйгөй деп ак үйдү мэрияны сагылап жүрөт акимият. Өзүңөр баргыла деп. Ага бүгүн күбө болдуңуз, мен күбө эле. Эртең негизги иштер бүтөт. Жанагы көйнөктү галстукты чечип турган кайра уже дагы келге кетебиз. Кече Аношина деген көчөгө бардык. ХБКда запчасть базарынын жанына бардык. Мына ушундай да. Бирок чынын айтсам бул күндө эле эмес, мындай жумасына 3-4 жолу. Кабинеттик жумуш дагы бар. 3-4 жолу жумасына ушундай кылабыз. Анан эми жана сиз айтып кеттиңиз, президент мага жеке чалып, күнү түнү мындай көзөмөлдөп, контролдоп турат депчи маселелерди. Анан баардыгыны мурунку интервьюңузда бергендей, бул айлык маянам аз. Анан президент жеке мындай өзүнүн фондунан аягынан акча которуп турат деген сөздөн кийин сизге мындай эскертүү келип, эй, сен эмне аны айтасың деген нерсе болбодубу? Жо, андай деле болгон жок. Болгону эми бул мындай баарына эмес, эми мындай жанагы мыйзамдуу кылып, жакшы жанагы жаңы дайындалганда эми анча-мынча тыйынтык бир жетишпейт да. Азыр көрдүңүз, канча адам кайрылса ошодон бир 5-6 акча сурайт. Кече жанагы авиа шаарчада жүрсөк, артыбыздан машина менен кууп издеп жүрүп шаардан мени. Бирөө барыптыр, ушу баламдын операциясына акча керек депчи. Ошондой учурлар бар. Кээде бооруң ооруп, мындай дароо которуп ийесиң Жаныңыздан. Ошондой учурларда чын эле мындай акыбалды билет да. Президент эле билет, сностон жабыркагандар канча, каражат сурап. Ошондой болгон, бирок ал деле мындай өтө баарына жетпейт чын айтканда. Ошон үчүн андай сөз деле болгон жок, бирок эми бул
жакшы эле көрүнүш. Просто уурдабасын деп атат да, уурдабасын. Ар кайсы ишкерлерди кыйнабасын. Бирөөлөргө баягы мыйзамсыз салык салып, ишиң бүтүрүп берем, акча бер дебесин, тазалык болсун деп атат да. Уурдабасын демекчи, сиз мына мэрлик кызматка келгенден бери бул эми чоң шаар, стратегиялык шаар. Бирөө жарым болсо да мындай кыйытма түрдө болсо да келип, мындай пара сунуштап же ошого мындай кыйыштап суроо берген болдубу? Андай күн сайын болот. Мындай, мисалы, мындай акча берем дебесе дагы, мындай, ушул жерди мен өтөп берейин, бирок кичине мындай ырымын кылабыз, же бир мындай кандай жардам берсем болот деп жолун табышат эми. Алар жана мага берип коюн дебесе дагы, жанагы эми шаарга бир нерсе кылып беребиз дегендер бар. Аларды мындай мыйзамдуу иштешебиз. Сиз кадимкидей атайын эсепке акча которуп, мыйзамдуу. Бизден анан кайра алар бир жерди курушсун. Анын баардыгынын документтик кагазы бар да. Прокуратура текшерет, ГКМБ текшерет. Ошон үчүн анын баардыгын шаарга кылып беришет. Мисалы дагы бирөө келип азыр моундай кылып бердиңиз, рахмат. Ушул жолду мен курдум, же бирдеме шаарга эмне кызмат десе, ал көп каттуу үйдүн алдын жасап берсеңиз кандай мүмкүнчүлүгүңүз болсо деп айтабыз. Азыр Актилекте айтпады бизди. 200 метр дедилер, мен айттым, кой эже бюджетте акчабыз жок. Бирок ошол эле парк куруп аткандан же бирөөнөн сурана алайм да, ушул жардам бербейсизби? Шаар үчүн. Ошентип чечпесек, мен мындай оңой эмес учурда келдим да. Мына мурда жасалган жолдор, анын баарына каражат беришибиз керек. 2000ге жакын жанагы сноустон жабыркагандар бар. Алардын баардыгы бирөөсүнүн үйү бузулган, бирөөсүнүн магазини бузулган, алардын баардыгы бизнес токтоп калган, кредиттери бар. Үй сурап келишет, аларга үй бериш керек, же бир орунда жер алмашыш керек. Мына ошентип колубуздан келишинче аракет кылып атабыз да. Ошол эле убакта жана долбоорлорубуз токтобосун деп ал жакка аракет кылабыз. Элдер шаарда албетте тез жыйынтыкты көргүсү келет. Тез, азыр адамдар күтпөйт. Бир жер чачылып жатса, мындай эме болсо, дароо мындай сындашат. Инстаграмдан жазат мага комментарий: "Ой, сен иштебей атасың, эмне жалкоосуңбу?" деп. Анын баарын туура түшүнөбүз. Бирок биз дагы мындай биз келгенден кийин тазаланбай калды деген киши жок. Зеленхоз иштебей койду, жашылдандыруу көчөттөр токтоп калды деген жок. Тазалыктын ишине 2 эсе күчөттүк, жашылдандырууна 2 эсе күчөттүк. Так 2 эсе күчөттүк мындай. Көчөттөрдү эгүү, жана башка жыйынтыктарды. Ошон үчүн шаардыктардын сынын туура түшүнөбүз, туура кабыл алабыз. Эл менен иштешебиз азыркыдай. Көрдүңүз, бирөөсү урушат, бирөөсү мактайт, бирөөсү сын айтат, бирөөсү талап коет. Биздин ишибиз ушул. Анан эми кичине убакыт керек. Мен ойлойм, мындай бир жакшы долбоорлор жасап беребиз ошко. Эми жеке сизге арналган суроо. Сиз буга чейин депутат болуп көп жыл жүрдүңүз, тапшырма берип жүрдүңүз. Эми мындай аткаруу бийлигине келдиңиз да. Бул жака көнүшүп алдыңызбы же айырмачылыгы эмнеде экен? Мен ошто жакшыраак билгеним үчүн мындай көп кыйналган жокмун. Бирок айырмачылык бар. Парламентте албетте өзүнүн жакшы жактары бар, кемчилиги бар. Бирок мисалы эл талап кылганда азыркыдай болуп. Биз анын бардыгын өкмөткө айтабыз, өкмөткө чечтиребиз дейбиз да. Чечилип кетсе, мына көрдүңөрбү, мен чечтим депутат катары деп чуркап келебиз. Чечилбей калса, мен айттым, зарга акчап айттым, ушу өкмөт кылбай койбоду дейт элек да. Депутат утулбайт. Утулбайт. Азыркы маселенин бардыгын мен чечишим керек. Азыркын чечишим керек. Мына өзүңүз айттыңыз, төрдө жажыңа карап кеттим. Азыр эми мунун баарын элдер айтты. Чече албай койсом, азыр эмкиде ал жака барыш дагы маселе. Чечип коеюн десең, акча тартыш. Бирок ушундай учурда адам эми чыйралып акча таап, бирок президентибиз колдоп атат. Мен ошко келгенден бери эле миллиард сомдон ашык акча берди. Анча-мынча карыздарыңарды жаап тургула деп. Салыктан жеңилдик берди, колдоо бар. Саясий колдоо дагы бар. Мындай бюджеттик колдоо дагы бар. Бирок биз дагы жөнө турбайбыз. Жалпы оштуктарга, жалпы кыргызстандыктарга эми мына Ошко бир чоң стадион салынып атыптыр, арена салынып атыптыр. Ошол жерде чоң концерт кылып, же бир мареке кылып чакыруу качан болот, ошону айтып кетсеңиз. Чоң долбоорлордон бир 5-6 долбоорубуз бар, мына парк концертка, жана 5200 орундук Ош арена деп бүт концерттер, спорттук таймаштар боло турган 1 айга жетпей баштайбыз. Элдер туура түшүнүп, жардам берип турушса, кантип эле биз ушу иштебей же ошо жерибиз
жаман болуп калсын дейли. Акча таап эле ушу бир жерибизди оңдосок деп атабыз да. Акча таап эле бир жерде. Ошон үчүн биздин жарандар туура түшүнүп, анча-мынча токтоп калган долбоорлор болсо, кичине бир аз күтүш керек. 31-августка чейин көп жолдорду бүтүрөбүз. 50 километр жол. Ушунча мындай бюджеттик тартыштыкка карабай биз деле тырбанаңдап ушинтип аракет кылып атабыз. Жанагы ири долбоорлорубуз узак мөөнөттүүлөр бир аз кармайт. Дээрлик бир 1,5 жыл. Ошол эле спорт ареналарыбыз. Анан парктарыбыз булар уже эгемендик күнүнө беребиз. Ошол эле Сулайман тоонун түбүнө Бишкектегиден дагы жакшынакай кылып фонтандар жасап атабыз. Элдер келип чыгып эс алсын деп. Анан эми тротуар жетишпейт, жолдор жетишпейт. 20дай мектеп курулуп атат. Эми болгон күчүбүздү жумшап атат. Иши кылып, азыр мен айтсам мындай жана мактангандай көрүнүп калбасын деп атам да. Ошон үчүн баягы бүтүрүп тапшырып турган муну дегенде гана прессага чыгайын деп ойлогом өзү. Бирок экөөбүз тааныш болуп, анан канат тошко келсе мен жокмун десең дагы болбойт. Ошон үчүн эми кийинкисинде мындай даяр долбоорлорубуз менен чыгабыз. Демек, Уже берип атабыз мына бир жуманын ичинде 2 жол ачабыз. эгемендүүлүккө карата жалпы кыргызстандыктар келип сонун паркта эс алып кетсеңер болот, ички туризмди өнүктүрүп. Ооба. 10 гектар паркка чакырабыз баарын.